Assalamu алейкум айымдар. Бүгүн сиздер менен борду жумшак кылып куурганды үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге бор керек болот. Бордун сыртын сыйрып салабыз. Бир аз бычактын жардамында кийин колубуз менен мына ушундай кылып сыйрып койсок болот. Буну мен апамдан үйрөнгөнмүн. Аябай жумшак сонун бор болот. Буюрса сыртын ушинтип сыйрып салгандан кийин эми бизге азыр биринчи очередте пияз керек болот. Пиязыбызды чукка кылып тура алабыз. Эгерде пиязды көбүрөөк койсоңуздар дамдуураак болот. Бизге пиязы көбүрөөк болгон жагат, ошол себептен ушундай кылдым. Эми бизге борубузду кескенге мына ушундай тактай керек болот. Борубузду видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жука кылып бөлүп алабыз. Мына ушундай кылып карасаңыздар, жука кылсаңыздар ошончо жакшы. Баарысын тарс-тарстан ушинтип бөлүп алдык. Караңыздар, эми буга азыр туздан кошуп туруп, аралаштырып 5 минутага же 10 минутага коюп турабыз. Койгондон кийин эле мына ушул бош идишибизди коюп туруп, артынан майды куябыз. Майды аябай көп кошпоңуздар. Бир аз гана куябыз. Пиязыбызды салып, эгерде пиязды кызыл кылып куурган сиздерге жакса, кып-кызыл кыласыздар. Мен өтө кызыл кылбадым. Бир аз мурч сээп койсоңуздар да аябай сонун болот. Эскертүү, бул борду курганды билбегендер үчүн. Билген болсоңуз, бул сиз үчүн эмес. Себеби убагында мен дагы кылганды билбейт элем. Келин болуп келгенден кийин 2 жылдан кийин апам үйрөткөн. Ошол себептен бойдок кыздарга же такыр эле билбегендерге арналган видео болуп эсептелинет. Эми ушундай орточо пиязды алабыз дагы тегерекче кылып кесип алабыз. Кесип алгандан кийин арасынан сулууларын ушинтип теребиз. Бул кооздук үчүн. Калганын алып барып туруп куурулуп аткан пиязга кошуп койсоңуздар болот. Эми борубузду салабыз. Борду салгандан кийин кыздар 2 жолу гана аралаштырасыздар. Мен азыр биринчисин аралаштырдым. Эми бир аз кызаргандан кийин дагы бир жолу аралаштырам. Мына ушундай кылып, буну өтө көп аралаштыра бергенге болбойт. Ушинтип аралаштырып алгандан кийин эми буга азыр бир аз суу куябыз. Сууну азыраак кошсоңуздар, суусу азыраак болот. Эгерде суусу көбүрөөк болсо, нан алып жейм десеңиздер, анда көбүрөөк кошосуздар. Мен болсо бир аз көбүрөөк куйдум. Сиздер жарым пияла куйсаңыздар деле жарай берет. Арадан 15 минутта өткөндөн кийин мына ушинтип алабыз дагы. Бир сире аралаштырып жеп көрөсүздөр. Бышкан болсо ала бересиздер. Кеминде 10-15 минутада гана даяр болуп калат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына ушундай болуп даяр болду. Жанагы пияздарыбызды бетине кооздоп коебуз. Эгерде аягына чейин көргөн болсоңуз, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар.